Урматтуу калкым, амансыздарбы? Ушул биздин Алла Тааланын улук күндөрүндө биз мына Россиядагы Кыргыз диаспора аялдар кеңеши Москвадагы бардык мүмкүн болушунча аксакал айымдарды чакырып, аксакалдарды чакырып, биз ошолорго ооз ачар ифтарлык кылып атабыз. Алла Таала бардыгыбыздын туткан орозобузду кабыл кылсын. Дайыма ушундай кыргыз элин биргеликте, амандыкта жүрө берели. Ошону менен бирге мамлекетибиз тынч болсун. Ошол Россиядагы жүргөн бардык мигранттар Кыргызстанга кеткенди бизге насип этсин. Кыргызстандын топурагын бизге насип этсин. Ушул орозодогу бардыгыңыздардын жакшы ниет кылган тилектериңиз кабыл болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү күнү Москва жергесиндеги аялдар кеңешинин төрайымы Сонумбу Карабаева баш болуп, өзүнүн командасы менен 7 дубан башын бириктирип ооз ачыруу кылатышат. Кабыл болсун. Мен жеке өзүмдүн атыма жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москва жергесинде Россия Федерациясындагы өкүлчүлүктүн атынан чоң ыраазычылык. Улуу Рамазан айына карата Москва шаарындагы аялдар фондунун тарабынан уюштурулган ифтарлыкта отурабыз. Москвада жашап иштеп жүргөн коомчулдуктардын өкүлдөрүнө посольстводон, миграциядан бүт жактан чакырылып, бүгүн чогуу аялдар жааматы ооз ачуудабыз. Аялдар фондунун бүгүнкү уюштуруп жаткан ооз ачарына ыраазычылык билдирип, мындан ары булардын иштерине чоң албан ийгиликтерди каалап кетебиз. Сизди чакырып ушундай ифтар уюштуруп аткан аял кыз келиндерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма болуңуздар, бар болуңуздар. Аялдар кеңеши силерге ийгилик, бар болуңуздар, бай болуңуздар, орозо күнүндө тілеген ойлогон мақсаттарынын баары ишке ашсын. Мен Талас областынын айымдардын атынан келдим. Ошол бүгүнкү биздин ооз ачаткан аялдарыбызга, өзүбүздүн сонун баштаган аялдарыбыз менен мен аябай сыймыктанам. Бул 2 жылдан бери биз аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Кудай буйрса, кийинки жылдары ынтымакта, биримдикте болуп, дагы көп жакшы ийгиликтерге жетишип, өзүбүздүн баягы алдыга койгон пландарыбыз бар. Ошол пландарды ишке ашырабыз деп ойлойм да. Чынында айтканда, ошон үчүн силерге дагы бүгүнкү берген тамагыбызга ыраазы болуп, ушул бүгүнкү өтүп жаткан ак баталар, ушул өткөрүп жаткан сонун баш болгон бардык лидер кыздарыбызга багышталсын. Ушул ак бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ушул Кыргыздын ак батасы ар бирибизге тийсин, ар бирибиздерде кызыр жолосунда жүрүшүн Кудайымдан тилек кылабыз. Амин.